Өткөндө бирөө сурайт, кимди көп эстедиң депчи. Эгер ойлоп берген интервьюларымды карасам, мен Атамбаевди көп эстептим. Бул китепте да көбүнчө ошол өткөн жакынкы тарых, демек Алмаз Атамбаев жөнүндө сөз болгон. Биз партнер катары, дос катары убагында туура эмес кылганын айтып, эскертип, оңдогонго аракет кылган экенбиз. Ал болбой өзүнүн жеке бийлигин Конституцияны бузуу жолу менен, Конституцияны тейлеп тепсөө жолу менен орнотуп, Кыргызстандын табигый байлыгына, кыргыз элинин келечегине кол сала баштаганда биз ачык ага каршы чыккан экенбиз. Мына ошол окуялар ушул диалогдо камтылган. Өзүн билемдик, бийликтен кетпей андан ары улантуунун амалдарын кылуу эмнеге алып келерин тарых көргөздү. Зайдидин Курманов айткандай, тарыхты алдай албайсың. Бул китеп өткөндү гана эстөө эмес, бул китеп келечекке багытталган десем жаңылышпайм. Ошон үчүн бул жердеги тема бүгүн да актуалдуу, балким эртең да актуалдуу болот. Атамбаев да, бүгүнкү президент Жээнбеков да Кыргызстанда парламенттик башкаруу болуш керек. Бул биздин ишенимибиз деп айтып жүрүшөт. Бирок Атамбаев айткан сөзүнө 180 градус тескери иш кылды. Парламентти чимкирик абалына жеткирип, өзүнүн жеке бийлигин орнотту. Сөзү бир, кылган иши башка болду. Ага тарыхтын берген баасын барыбыз көрүп турабыз. Бүгүнкү президент Сооронбай Жээнбеков да ар бир сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстанга парламенттик башкаруу керек деп айтып келет. Бирок иш жүзүндө Акаев түзгөн бийлик системасы бүгүн да иштеп жатат. Акаев супер президенттик башкаруу формасын киргизген, бүгүн ал система андан ары күчөп супер президенттик башкаруу боюнча турат. Мына мен чыгып элге аралашып жүрөм, райондун деңгээлиндеги дайындоолорду чечиш үчүн дагы президенттин аппаратынан макулдук алыш керек экен, же уруксат алыш керек.